Премьер-министр Улукбек Марипов IT тармакта иштеген ишкерлер менен жолугушту. Өкмөт башчы өлкө экономикасынын өнүгүүсү үчүн IT тармактын маанилүүлүгүн жана бизнес тармактын бюджеттин киреше бөлүгүнө 21 миллиард сомдон ашуун киреше салыгы түрүндө жана социалдык чегерүүлөргө 17 миллиард сомго жакын каражат суммасындагы салым кошуп жаткандыгын белгиледи. Бул өткөн жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 15%га көп. Мариповдун айтымында жакын арада президенттин төрагалыгы астында чоң форум өткөрүлөт. Анда стандарттештирүү жана жаңы стратегияларды иштеп чыгуу тармагындагы учурдагы абал талкууга алынат. Өз кезегинде IT бизнестин өкүлдөрү дуушар болуп жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып беришти. Алардын айтымында мыйзам базасында көптөгөн чектөөлөр бар. Бул себептен бир катар инвестициялык идеялар ишке ашырылбастан калууда. Жолугушуунун жыйынтыгында өкмөт башчы биринчи кезекте стандарттештирүүнүн мыйзамдык, андан соң баскычтуу түрдө башка актуалдуу маселелерди чечүү вадасын берди. Наша страна неоднократно отмечала. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдарды оптимизациялоо боюнча иш жүрүүдө. Эми ар бир мамлекеттик орган өз ролун так түшүнүүсү, коммерциялык институттарда ресурстарды кантип туура жана натыйжалуу бөлүштүрүү керектигин түшүнүүсү керек. Биз бүгүнкү күндө өкмөттүн демилгеси даректүү жана максаттуу мүнөзгө ээ болуусу керектигин так түшүнөбүз. Ошондуктан сиздерди өлкөнү өнүктүрүүгө өз салымыңыздарды кошууга, биз тараптан сунушталып жаткан реформаларды колдоого алууга чакырабыз. Учурда биз өзгөрүүлөргө даярбыз. Сунуш бериңиздер, алар четте калбайт.